Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Бүгүнкү чыгарылышта кайраттуулук жана чыдамкайлык үчүн Бишкек милициясы ишинде өзгөчөлөнгөн кызматкерине батир белек кылды. Абитуриенттердин кулагына күмүш сырга. Бишкек Тооген жана техникалык колледжи ийгиликтин ачкычы, ага тапшыруунун жол-жобосу. Мамлекеттик кызматта иштөө менен бирге ырдап жана хоббисинин аркасынан кошумча каражат тапкан таланттуу айым тууралуу журналисттер айтып берет. Тазалык муниципалдык ишканасынын мурдагы жетекчиси Талантбек Казакбаев ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана коротуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта 2019-жылы тазалык муниципалдык ишканасы 84 миллион сомдон ашык суммага майлоочу жана күйүүчү каражаттары талон түрүндө сатылып алынып, материалдык жооптуу кызматкерлерге берилгендиги аныкталган. Бирок Казакбаев башкы бухгалтери жана операторлор менен бирге Бишкек шаарынын ичинде жумуш алып барууга багытталган күйүүчү май талондорун ыйгарып алып короткон деп жазылган. Эсеп палатасы тазалыктын Бишкектен тышкары коротулган күйүүчү май талондорунун жалпы суммасы 1 миллион 66 миң сомду түзөрүн эсептеген. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Атайын кызмат быйыл 8 февралда ушул эле берененин негизинде тазалык муниципалдык ишканасынын башкы бухгалтерин жана операторлорун кармаган. Өкмөт таажы вирусуна байланыштуу кайрадан өзгөчө абал киргизүүнүн кажети жок деп чечти, бирок санитардык нормалардын аткарылышына көзөмөл күчөтүлөт. Республикалык штабтын кезектеги жыйынында премьер-министр Кубатбек Боронов өзгөчө абал режимин кайрадан киргизүү өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал өтө начарлап кетсе көрүлө турган акыркы чара болорун билдирди. Өкмөт башчынын айтымында бийлик мындай абалга жеткирбөө үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Ошол эле учурда бардык тийиштүү санитардык эрежелерди жана талаптарды сактоо үчүн жарандарда аракеттениш керек. Ошондо гана биз тыюу салуучу карантиндик чараларды киргизбей кое алабыз. Бүгүн биз Бишкек, Ош шаарларында, Чүй жана Ош облустарында эпидемиологиялык абал күнүнө начарлап жатканын көрүп турабыз. Ооруга чалдыккандардын 50% инфекцияны кайдан жугузуп алышканын билишпейт, деди ал. Эми мамлекеттик органдарда иштегендер аралыктан иштөөгө өткөрүлүп, Бишкек менен Оштун мэриялары базарларда, соода түйүндөрүндө жана башка эл көп барчу жерлерде көзөмөлдү күчөтөт. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы таажылуу вируска каршы республикалык ыкчам штабтын жетекчилери менен парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо мөөнөтүн аныктоо маселесин талкуулады. Бирок пандемиянын убагында шайлоону өткөрүүнүн убактысы жана аны уюштурууга байланышкан көп маселелер аныкталбаган бойдон калды. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматованын айтуусунда эми шайлоо мөөнөтүн президент аныктайт. Ыкчам штабтын өкүлдөрү президент шайлоонун мөөнөтүн аныктагандан кийин гана аны коопсуз өткөрүү алгоритми түзүлөрүн айтышты. Шайлоого чейинки үгүт иштери, жалпы өнөктүктүн коопсуздугун, шайлоочулардын аймактык участкалык шайлоо комиссия мүчөлөрүнүн коопсуздугу кантип камсыздалат? Мына ушунун баары азырынча жоопсуз калууда, деди Абдрахматова. Журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюму президент Сооронбай Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна кол койбоого чакырды. Аталган уюмдун өлкө башчысына жолдогон кайрылуусунда бул мыйзам өлкөдө сөз эркиндигин олуттуу чектөөгө алып келери айтылган жана эгер ал кабыл алынса, бийлик өзү так эмес же жалган деп эсептеген маалыматты жарыялаган сайттарды соттун чечимисиз жабууга укуктуу болору, социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары да кысымга алары белгиленген. Интернет-провайдерлер каалаган колдонуучунун сүрөт, аудио же видеосун 6 айга чейин сактап, мамлекеттик органдар сураса, аларга өткөрүп бериши керек болору да мисал катары келтирилди. Учурда социалдык түйүндөрдө Жээнбековду интернетти чектеген бул мыйзамга вето коюуга чакырган өнөктүк дагы жүрүп жатат. Коомдун наразычылыгын туудурган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 25 июндагы сессиясында 2 жана 3 окууда удаа карап кабыл алды. Ага 79 депутат макул, ону каршы деген добуш берди. Эми ал документ президенттин кароосуна жөнөтүлөт.
Бишкек шаарында маршрут айдоочулары пандемия маалында жол акыны 20 сомго көтөрүүнү суранууда. Алар жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча азыркы чектөөлөрдү аткарганда чыгымдарында жаба албай жатышат. Алардын айтымында биринчиден маршруттар мурдагыдай көп адам албай, орундуктардын 70-80% гана толтурушу керек. Экинчиден беткап такпаган жүргүнчүлөр үчүн аларга айып пул салынууда. Эми ар дем алыш күндөрү да жумушка чыгышпайт. Эгер жол акы көтөрүлсө, ашыкча адамдарды албай, адамдар байланышты азайтмак. Ошондой эле коомдук унаадагы бет капсыздарды жөндөө кыйын болуп жатат. Бет кап такпаган үчүн айдоочуларга гана эмес, жүргүнчүлөргө да айып салуу керек. Алар бизге кулак салбайт. Чыкпа десең мушташуудан кайра тартышпайт, дейт айдоочулар. Кайраттуулук жана чыдамкайлык үчүн күтүлбөгөн белек. Бүгүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 3 жылдан бери аталган мекемеде техникалык персонал болуп иштеп келе жаткан кызматкерине үйдүн ачкычын тапшырды. Махабат Мажулин кызы бул күндү көп жылдар бою кыялданып келген, бирок 5000 сом маяна менен кыялы жакында ишке ашат деп элестете алган эмес. Аялдын оор тагдыры жана ал кантип турак жайга ээ болгону жөнүндө кийинки материалдан көрүңүз. Өзгөчө абал учурунда негизги түйшүк дарыгерлер менен күч түзүмдөрүнө түштү. Тартип сакчылары оорунун алдын алуу максатында карантиндик посттордо күн түн дебей иштеп, борборго кирген ар бир унааны тыкыр текшерип жатышты. Ошол эле учурда кызматкерлердин ишке келгендеги санитардык коопсуздугун ойлогон техникалык кызматкерлер алардын иш бөлмөсүн тазалап, күндө бир маал дезинфекциялоо иштерин жүргүзүп турушту. Мындайда ишке келип жумушун жасап, үйүнө барып оорулуу баласын караган айымдар үчүн жагдай өтө эле кыйынчылыкты жаратты. 2 жыл болду, коляскада отуруп калды. Анан ошо жалгыз бой балаңды көтөрүш кыйын экен. Анан ошо коляскасын эшикке кое албайбыз. Ошо көп проблемалар, квартирадан квартирага көчөт экенсиң. Анан ошо балага карап, жылуу квартира деп чыгабыз, бирок кыйналыпчы. Ошону төлөй келгенде эле кайра өзүңдүн эмең кетет экен да анан. Махабат айым азыр 2 кыз оорукчан уулу менен батирде жашайт. Батир акысы үчүн айына 10 000 сом төлөйт. Дары-дармек, күнүмдүк тамак ашы болуп отуруп, айына жок эле дегенде 50 000 сомго чукул каражат кетет. Андыктан эртең менен Бишкек ШИБинде пол жууп иштесе, күндүз кечки уулун карайт. А кечинде башка жумушта иштейт. Жергиликтүү курулуш компания өзгөчө абал учурунда күжүрмөн кызмат өтөгөн. Шарты оор кызматкерге бир бөлмөлүү батир берүү сунушу менен кала милициясына кайрылган. Шаардык ички иштер башкармалыгы эмгек жамааттын ичинен үй бүлөлүк катаалдыгын эске алып, жеке тараптын аманатын Махабат айымга берүүнү туура деп тапкан. Күтүүсүздөн берилген белекке ээ болгонуна каарманыбыз сүйүнүчтөн көзүнө жаш алып ийди. Бүгүн ошо жумушка келип кеткем, ужечи үйгө барып калгам. Анан эже келип калыңыз, бир суроолор болуп атат, тезирээк келип калыңыз дешти. Анан кайра эле үйдөн эле чыгып эле чуркап келгем. Ошо келсем эле ушундай болуп атыптыр. Анан аябай күтүүсүздөн болуп кетти мага, аябай толкунданып сүйүнгөнүмөн токтон албай ыйладым. Жеке курулуш компаниясынын талабы боюнча жашоо шарты оор кызматкерлерден 5 сунушталыш керек болчу, арасынан жагдайларын карап чыгып, бирөөсүн тандап алышмак. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы компания талап кылган 5 адамдын тизмесин берген. Кийин укук коргоо органдарынын кызматкерлери Махабат айымдын жагдайын түшүнүп, батирде алуудан баш тартышкан. Ошо пандемия учурунда, коронавирус катуу күчүп аткан учурунда жанагы милицияларга, анан медиктерге жардам катары 2 квартира берейин деген идея бар болчу. Анан 2 квартираны чтоб справедливо бериш үчүн биз ошо милицияга да, министр здравоохранения жазганбыз письмо. Ошондой эле күч түзүмдөрүнөн сырткары шаардын борбордук бөлүгүнө жакын аймактан бардык шарты бар. Бир бөлмөлүү батир, үй бүлөлүк абалы начар. Таажы ылаңы менен күрөштү алдыңкы катарда болгон дарыгерлердин бирине дагы берилет. Бул боюнча өтүнүч саламаттыкты сактоо министрлигине жөнөтүлгөн. Ведомстводон азырынча жооп боло элек. Дүйшөн Шаршенбеков, Калбек Абдумамутов, New TV. Абитуриенттер үчүн жакшы жаңылык. Тооген тармагында билим алгысы келгендер үчүн Борбор каладагы Бишкек Тооген жана техникалык колледжинде дагы жаңы 2 факультет ачылды. Аталган колледжде окуу комплекстеринен сырткары китепкана, жатакана жана спорт комплекстери каралган. Ошондой эле заманбап технологиялык жабдуулар менен камсыздалган жыйын залдар, ишти практика менен айкалыштырууга ылайыкташкан лабораториялар да бар. Аймактардын социалдык экономикалык абалын өнүктүрүү максатында нравалык маданий сапаттары бийик, тоокен өндүрүшүндө атаандаштыкка жөндөмдүү жана тоокен тармагындагы маанилүү технологиялык маселелерди чечүүгө шыктуу адистерди даярдоо миссиясы менен иш алып барып келе жаткан Бишкек Тоокен жана технологиялык колледжине быйыл 11 жыл толот.
Алгачкы 10 жылдыкта эле окуу жай республиканын кен казуу жана иштетүү тармагында өзүнүн ордун таап, кадыр баркка жетти. Куттуу окуу жайды Максат Жээналиев негиздеген. Тоо кен тармагында такыр ушул ортоңку деңгээлдеги адистерди даярдоо жок экен. Ойду ишке ашырыш керек болуп анан Тоо кен колледжин ачканга кириштим. Аны 2007 жылы баштап ар кандай баягы бюрократиялык эмелерден өтүп отуруп 2009 жылы ошол ачканга мүмкүнчүлүктү алдым. Кыргызстандагы тоо кенчилердин билим ордосуна айланган Бишкек тоо кен жана технологиялык колледжи абитуриенттерди 9-11 класстын базасы менен кабыл алат жана төмөндөгү кесип ээлерин даярдап чыгат. Пайдалуу кен байлыктарды байытуу, техник, маркшейдерлик иш, тоо кенчи техник маркшейдер, ачык тоо кен иштери, тоо кенчи техник технолог, пайдалуу кен байлыктарды чалгындоонун технологиясы жана техникасы, техник, экономика жана бухгалтердик эсеп, тармактар боюнча бухгалтер, колдонмо информатика, тармактар боюнча техник программист, дизайн, тармактар боюнча дизайнер. Мындан сырткары, майда кесип ээлери үчүн окуу мөөнөтү 1 айлык курстар да бар. Алган билимди практика менен айкалыштыруунун натыйжасында гана жигердүү кадрларды даярдоого болот. Бул жаатта студенттер Кыргызстанды 7 дубанын төрө кыдырып, өлкө мыйзамдарына ылайык жана өнөр жайлык коопсуздуктун бардык нормалары сакталган лаборатория, ачык тоо кен жайларында тажрыйба алышат. Чисто практически кандай иштеп атат, кандай болуп атат процесс, технологический процесстер өтүп атат, ушу байытуу иш кандай болуп атканын бүт баарын ошол жактан көрүп, практически көрүп атышат. Аякта дагы өзүндө өткөндөрдөн физика лаборатория бар, физика аналитический лабораториясы да бар. Экспресс анализди кандай жасайт, ошол жактарда бүт баарындыгын ушу балдар барып көрүп, билип, кийин деген теоретический курстардан окугандан кийин ошол жакта практически кандай иштейт экен, кандай табылат экен, кандай эметет экен, ошонун бүт баарын өзү көрүп атышат. Борбордогу клиникалардын бири менен окуу жайдын түзгөн келишиминин негизинде студенттер атайын соц пакеттерге ээ болуп, бекер дарыланышат жана ар жыл сайын медициналык текшерүүдөн өтүп келишет. Бир жакшы, бир уникалдуу программабыз ишке кирип атат. Быйыл күзүндө толук кандуу ишке киргизебиз деп турабыз. Бул программа двойных дипломов деген бизде Кыргызстанда. 2 диплом алуу, бир моментте 2 диплом алуу. Ошол биздин колледждин базасы аркылуу түзүлүп атат Уральский горный университетте. Бишкек тоо кен жана техникалык колледжи тоо кен тармагында орто билими бар кесипкөй кадрларды даярдоодо эбегейсиз ачылыш жасап, ачык тоо кен тармагындагы техник технологдордон тарта, жер ченемин алган маркшейдерлерге чейин даярдап келет. Өз кезегинде өлкөнүн көрүнүктүү ишмерлери, саясатчылар окуу жайдын келечеги кең экендигин баса белгилөө менен Кыргызстан гидроэнергетика, айыл чарба жана тоо кен тармагы аркылуу өнүксө боло тургандыгын жана тоо кен тармагы мекенге инвесторлорду тартуунун негизги кайрымагы экендигин айтып келишет. Маселен, тоо кен тармагы жакшы өнүгүп келе жатат, бирок тилекке каршы кадр жетишпей чет элден чакыртууга туура келет. Мына ушул көйгөйдү жөнгө салып келе жаткан окуу жай катары Бишкек тоо кен жана техникалык колледжин айтар элем. Биз ЭЭПтин алкагындагы мамлекет болгондуктан ошол мамлекеттердин баардыгына иштей ала турган мүмкүнчүлүк түзүүбүз керек. Мына ушул көйгөйдү аталган колледж жөнгө салып, Россиянын Екатеринбург шаарындагы Урал университети менен келишим түзүп, 2 мамлекетке тең жарай турган диплом тапшырууда. Бул жакшы көрүнүш. Что мне понравилось? Бишкек тоо кен жана техникалык колледжинде окуунун мөөнөтү 2 жыл 10 ай. Билим алуу акысы тандаган кесипке жараша 25 миңден 30 миң сомго чейин. Студенттердин арасында социалдык колдоого муктаждарга 45%дан 100%га чейин жеңилдиктер каралган. Ошондой эле студенттердин арасында окууларынан жетишкендик жана спорт тармагында артыкчылык көрсөткөн жаштарга акчалай сыйлыктар, премия жана стипендиялар бар. Бүгүнкү күндө жаштарга кош диплом ыйгарып келе жаткан Бишкек тоо кен жана техникалык колледжи жакынкы аралыкта өздүк бала бакча жана мектебин ачуу алдында турат. Учурда бардык окуу жайларда абитуриенттерди кабыл алуу башталды. Тоо кен тармагында билим алгысы келгендер ойлонбой туруп, Бишкек тоо кен жана техникалык колледжин тандаса адашпайт. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.
Карантиндеги бош вакытты текке кетирбей пайдалуу өткөрүүнү көздөгөн эстрада ырчысы Айчүрөк Султанова изолон, фоамирин курулуш материалдарынан гүлдөрдүн түрлөрүн жасоону өздөштүрдү. Ал тургай кыргыздын улуттук оюу чиймелерин пайдаланып, бийиктиги 1 метрдей болгон гүл жасап чыккан. Ага кыргызга тийиштүү болгон бардык баалуулуктарды камтыганга аракет кылган. Эстрада ырчысы келечекте бул өнөрүн үйүнөн чыга албаган майып кыз келиндерге үйрөтүүнү көздөйдү. Чыгармачыл инсандын өнөрү менен Дүйшөн Шаршенбеков таанышып келген. Акыркы 1 жылдан бери изолон, фоамирин курулуш материалдарынан гүлдөрдүн түрүн жасоо Айчүрөк Султанованын хоббисине айланды. Айрыкча карантиндеги бош убактысын текке кетирбей, ушул өнөр менен алек. Чыгармачылык жана негизги жумуштан тапкан пайдадан тышкары бул кошумча киреше булагы болуп калды. Ушинтип өзүмө бир үйүмө ушундай чоң гүлдөр жасап алсам деген 2 жыл ойлонуп жүрүп, бирок аракет кылып башында жасап жүргөндөрдүн кишине окшошпой 1 жылча кыйналдым. Анан жарым жыл, 1 жылдан бери аябай жакшы такшалып, тажрыйбам топтолуп күндө жасап атканга баягы колуңда көрүнүп калат экенсиң. Алгачкы гүлдөрдү жасай баштаганда оюу чиймелери кыргызга тиешелүү өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен улуттук колориттеги эмгек жаратууну максат кылган идеясын 1 жылдан ашык бышырып, натыйжада оюндагыдай гүлдү жасоого жетишкен. Анан бул ою бул жака жалбырак болуш керек да. Бул умай эне деген ою да кыргыздачы бизде умай эне. Бул жерде 9ту жасадым. Биздин багы энелерибиз 9 ай балабызды көтөрүп тооготуна төрөйбүз дегенде, ошо түбүнөн баштап 9 умай энени чаптап, ошо кыргыздын бардыгын бириктирген, бүркүтүбүз бийик, кыргызыбыз бийик болсун, элибиз тынчтык болсун, анан кыргызыбызга дайыма мындай күндүн нуру чачырап турсун деп ошонун баарын ойлоп бириктирип туруп, анан кийин ушуну жасадым. Азыр Айчүрөк Султанованын эмгегине кызыккандардын саны барган сайын көбөйүп жатат. Негизинен жасагандарын Instagram аркылуу жарнамалайт. Ошого жараша кардарлары келип сатып алып кетишет. Баасы да карапайым элдин чөнтөгүнө ылайыктуу. 700дөн 2000 сомго чейин. Материалдарды Орусиядан буйртма менен алдырат. Бул светильник роза да. Түндө кадимкидей күйгүзүп, жакшы комнатаңа уктоочу бөлмөңө коюп алсаң, сайып коюп жата берсең, бул чоң жарык эмес, жакшы жарыкты берет, өтө жакшы көрүнөт. Ошон үчүн ушундайларды да кичинекей горшокко салып туруп жасап атам. Карманыбыз гүлдөрдүн түрүн жасоону жолго коюп алды. Келечекте бул өнөрүн үйүнөн чыга албаган кыз келиндерге үйрөтсөмбү деген ниети бар. Себеби аларда жөн жатпай ушундай чыгармачылык менен алектенип, каржы табуусуна шарт түзүлсө дейт, өзү да айрым учурларда кайрымдуулук уюмдар менен кызматташып турат. Дүйшөн Шаршенбеков, Калыбек Абдымамутов, New TV. Кыргызстан жакынкы кошуна республикалардан айырмаланып 1-июлдан тартып Европа биримдигинин аймагына кирүүгө уруксат берилүүчү өлкөлөрдүн баштапкы тизмесине кирген жок. Бул тууралуу маалыматты Евроньюз агенттиги жарыялады. Тизме 25-июнда Брюсселде уюмдун өкүлдөрүнүн жыйынында талкууланган. Бейшемби күнү европалык чиновниктер кайсы өлкөлөргө уруксат берилбей турганы боюнча бир пикирге келе алышкан эмес. Сүйлөшүүлөр жума күнү да уланмак. Уруксат берилгени жаткан өлкөлөрдүн тизмесинде 50дөн ашуун мамлекет бар. Кыргызстандын аймактагы кошуналары Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан бул тизмеге кирди. Тизме ар бир өлкөдөгү таажылуу вирус боюнча эпидемиологиялык абалды эске алуу менен түзүлгөн. Журналисттердин Европа биримдигиндеги жеке булактары уюмдун тышкы чегарасы 1-июлдан тартып ачылаарынан күмөнү бар экенин дагы айтышкан. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.